Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаров Астана шаарында 3 чоң жыйынга катышты. Биринчи бул Азиядагы ишенимди көбөйтүү боюнча баягы совещание конференция. Мында казактар тарап 3 жыл 4 жылдан бери баягы председательство кылып келишкен. Төрагалык кылып азыр ошо совещанияны өткөрүп, анда дагы 2 жылга өзлөрүнүн төрагалыгын узартышты. Андан тышкары ошо бул жыйынды ишенимди көбөйтүү боюнча жыйынды бул эл аралык организацияга айландыруу боюнча чоң чечим кабыл алынды. Мындан тышкары ошо жыйында 27 мамлекет мүчө болчу. Азыр 28-чи болуп Кувейт мамлекетин ошо саммиттин убагында кабыл алышты. Дагы мүчө болуп катышат мындан ары. Андан тышкары ошо бул жыйын организацияга айланат болгондон кийин алардын жанагы аткаруу секретары, генералдык секретарь деген баягы ишке которулду да. Ошондуктан бул саммитте көбүнчөсүн ошо Азия мамлекеттеринин, Азия регионунда болгон тынчылык, стабилдүүлүк, экономикалык байланыш, транспорттук, логистикалык, транзиттик жолдор жөнүндө көп сунуштар, маселелер талкууланды. Биздин оюбузча ошо саммит жогорку деңгээлде өттү, анткени алар койгон максаттарын, койгон программасынын баары аткарылды. Экинчи биз катышкан бул жыйын бул көз каранды эмес мамлекеттердин СНГнын саммити болду. Мында дагы биз казак тарап өзлөрүнүн төрагалыгы 1 жыл болгон, аны биз Кыргызстанга өткөрүп берди. 1 январдан баштап эмдиги жылы ошо көз каранды эмес мамлекеттердин баягы саммитине биз төрагалык кылабыз. Мындан тышкары бир нече баягы документтер кабыл алынды. Алар экономикалык жактан, бул укуктук жактан жана транзиттик өнүгүштү жылдыруу боюнча документтер кол коюлуп, ошону менен бирге СНГнын аткаруу секретары, ал дагы генералдык секретарь деген жаңы орунга которулду да. Мындан тышкары СНГ бул ОДКБ жыйынында организацияга баягы наблюдатель, байкоочу болуп кабыл алынды. Бул дагы биз ойлойбуз, ошо жанагы СНГнын программасы коюлган бардык иштер толугу менен талкууланып, СНГнын ичинде кандай жетишкендиктер бар, кандай жетишпегендиктер бар, ошол жөнүндө көп сүйлөшүүлөр болуп, бул дагы жогорку деңгээлде өттү. 3-чү жыйын болсо, бул Борбордук Азия Россия форматындагы жаңы саммит өттү. Буга чейин Борбордук Азия Россия тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде жолугуп биз сүйлөшүп жүргөнбүз. Азыр ошон үчүн орус тарап ошо быйыл биринчи жолу ошо саммит өткөрөлү деп сунуш киргизген. Ошондуктан Астанада ошо Борбордук Азия Россия деген формат президенттердин деңгээлинде өттү. Мында дагы биз ошо Россия менен Борбордук Азия мамлекеттери кандай кызматташтык кылабыз, биздин ортобуздагы саясий жетишкендиктер, экономикалык, инвестициялык жетишкендиктер, маданий гуманитарлык байланыштар кандай өнүгөт жөнүндө өзлөрүнүн ар бир мамлекет өзүнүн сунуштарын киргизди. Багы кемчилик жагында айтыштык. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушу алдыда коюлган программа, алардын милдети дагы багы ойлонгон күн тартиби бардыгы сүйлөшүп талкууланды. Биздин оюбузча ушу биринчи саммит эң жогорку деңгээлде өттү, анткени ар бир мамлекеттердин өзүнүн ойлорун кандай кызматташуу экени бизге керек болчу. Ошондуктан мен ойлойт элем, казак тарапы 3 чоң жыйынды жакшы өткөрүштү. Мындан тышкары кечинде өзүңүздөр билесиңер, биз 3 тараптуу Россия, Кыргызстан, Тажикстан аркылуу үчөөбүз сүйлөшүп, биздин Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы конфликт кагылышты сүйлөштүк. Мында дагы Кыргыз тарап, Тажик тарап өзлөрүнүн ойлорун айтышты, орус тарап өзлөрүнүн айтышты. Биздин оюбузча бул дагы биз мындан ары иштей турган өзүбүздүн сунуштарды киргиздик. Негизгиси биз Тажик бирин жанагы өкмөт аралык комиссия мындан ары дагы активдүү иштеп, ошо
чек араны жабууга толук мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз деп сүйлөштүк. Менин оюмча ушу бардык баягы иш чаралар жакшы өттү. Казакта жакшы даярданышыптыр. Биздин оюбузча баягы сүйлөшүлгөн бардык маселелер ушу бардык мамлекеттер үчүн келечекте жакшы жетишкендиктерди алып келет деген ойдобуз.